Мен азыр добуш бердим. Мен негизги берген добушумун багыты бул тынчтык үчүн, стабилдүүлүк үчүн жана келечек үчүн добуш бердим. Себеби бул депутаттарыбыз келечекте бизде 5 жылда мамлекетибиздеги бардык саясий өңүттөгү, мамлекеттеги бардык экономикалык саясий өңүттөгү маселелерди чечип берет деген чоң үмүт менен келечекке добуш бердим. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, бүгүнкү шайлоо системасы бул аналоги жок. Бул мурдагы Советтер Союзундагы мамлекеттердин арасында керек болсо кээ бир мына Европалык мамлекеттердин арасында аналоги жок ушундай бир чоң шайлоо өнүктүгү болуп атат. Бул жерде каалаган шайлоочу каалаган жерге барып, өзүнүн участокко барып, өзүнүн бюллетенин алып, анан шайлап кете берсе боло берет. То есть мурдагыдай бирөөнү подвоз кылып алып келиш, же болбосо дополнительный списокторго жазылыш, же болбосо дополнительный бюллетендерди чыгарыш деген такыр жоюлган. Бул жерде бардыгы электрондук биринчиден, экинчиден ошол эле жерде журналга кол коюлуп, кагаз түрүндө дагы текшерилип турат. То есть бул шайлоо ушунчалык таза, дыкат жана ушундай ишенимдүү болот. Бул мен ойлойм дүйнөлүк коомчулук буга унанат.